Оғандан советтик аскерлердин чектелген контингентинин чыгарылганына быйыл туура 35 жыл болду. Адаттагыдай кандуу согуштан курман болгондорду эскерүү иш-чарасы Борборкаладагы Ататүрк паркынын аймагында орнотулган Ооган жоокерлери монументине гүл жана гүл чамбарларды коюу менен башталды. Бүгін советтік құралды күчтөрдүн Афганистандан чыгарылышына 35 жыл толуп отурат. Бүгүнкү митингдин катышчылары курман болгон 252 жоокерибизди жана майып болуп кайткан 1500дөн ашык жоокерибизге башыбызды ийип тазим кылабыз. Жыл сайын бул окуяны оор кыйынчылыгын башынан кечирип, аман калгандар жана алардын жакындары менен эскерип келебиз. Согуштун катаал шарттарында өзүнүн жарандык милдеттин жоопкерчилиги менен аткарган биздин баатырларга тазим кылабыз. Курман болгондорду эскерүүгө Кыргыз Республикасынын коргоо министри Бактыбек Бекболотов, Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев, Ооган ардагерлери, интернационалист жоокерлердин туугандары, мектеп окуучулары жана башка шаар тургундары катышты. Алардын арасында мындан туура 39 жыл мурун ок кочкан катардагы жоокер Иманкуловдун бир тууган эжеси Гүлнар Колмурзаева да бар. Гүлнар эже инисинин бардык сапаттарын ушул жерден эстеп, жыл сайын Куран түшүрүүнү адатка айламкан. Ал мен бир тууган Майбай Буркер, тууганчыл. Казыр айтсам, казыркы балдар эчким андай эмес. Жана айтып атса, тиги эмеде сүйлөп атса, чын эле мурунку балдар бүт эмеси менен орусча айтканда душой ушунчалык эл үчүн кызмат кылганга даяр болчу. Мен бир тууган да ошондой эме менен кеткен. Мен Афганистанга кетип баратам. Мен тиги кызмат кылганга ушундай бир эмеси менен кеткенде өзү анан келбей калды. Ошо майда келмек 23-мартта гробун алып келип. Анан жылда ошо келип эскерүүгө келип турам. Могу эстелик коюлгандан бери жылда келем мен. Бир тууганды Коргоо министри Бактыбек Бекболотов советтик аскерлердин Ооганстандан чыгарылышынын юбилейлик датасына арналган сөзүндө Ооган жоокерлердин эрдигине жана баатырдыгына тазим этип, советтик аскерлердин Ооганстандан чыгарылган күнү майрам гана эмес, бул согушта курман болгондор үчүн аза күтүү күнү экенин белгиледи. В этой истории сыновья, не вернувшиеся из боя, они останутся. Бул күн майрам гана эмес, бул согушта курман болгондорду аза күтүү күнү. Бул согуштун тозогунан 7141 кыргызстандык өттү. 300гө жакын адам алган жараатынан өлдү. 383 жарадар болду. 1500дөн ашыгы жарадар болуп снаряддын соккусуна кабылды. 4 адам дайынсыз жоголду. Муну эстен чыгарбоо керек. Ошондуктан өлкөнүн жетекчилиги, коргоо министрлиги, бүткүл коомубуз интернационалист жоокерлерге түшүнүү жана урматтоо менен мамиле кылып, алардын эрдигине таазим кылабыз. Военно-патриотическом воспитании нашей молодежи. Ооган согуштун ардагерлеринин республикалык кеңешинин жетекчиси Кожобек Рыспаев Ооган согуштун ардагерлери учурда жаштарды патриоттуулукка тарбиялоодон баштап, коомубуздагы бардык иштерге активдүү катышып турушаарын белгилеп, мындан ары согуш болбосун, артыбыздагы келечек муун согушту биздин оозубуздан гана угуп, аны көрүшпөсүн деп белгиледи. Анан бүгүн мынакейбиздин өзүбүздүн белгилүү болгон Ататүрк паркындагы эстеликтин астына келип ар дайым венок коюп эскеребиз. Азыр эскерүүсүндө турабыз. Мэрия тарабынан уюшулган. Рахмат мэрияга дагы. Ыраазычылык, алар дагы жардам беришет, көмөк беришет. Эми Ооган согуштун ардагерлери деле Кыргызстанда ар бир нерселерде, окуяларда биринчи катарда туруп, биз өзүбүз тынчтыкты турукташтырып, ар дайым көмөк көрсөтүп келебиз. Анткени биз жоокерлербиз, анткени согуш эмне экенин билебиз. Элибизде согуш такыр болбосун. Тынччылык эле болсун, кийинки өсүп келаткан жаш муундар только биздин оозубуздан угуп, биздин сөзүбүздөн баянды угуп, согуш эмне экенин билип, туюп, таанып эле жүрүшсүн. Кыргызстанда тынччылык болсун.
Маалыматка тарайсак, советтик аскерлердин чектелген контингенти Ооганстанга 1979 декабрда киргизилип, дээрлик 10 жылдан кийин 1989 жылдын 15 февралында чыгарылып кеткен. Ооганстанда 620 миңге жакын офицер, прапорщиктер, сержанттар жана солдаттар кызмат өтөшсө, анын 546 миңи согуштук аракеттердин түздөн түз катышуучулары болгон. Советтик куралдуу күчтөрдүн 49 адам жоготуулары менен коштолгон. Алардын саны 14453 адамды түздү. Ооган согушуна 7140 кыргызстандык катышып, алардын 252си согушта курман болсо, 1500-ü ар кандай жараат менен кайткан, 4-өө дайынсыз жоголгон. Бакытбек Болсунов, Бакыт Жапаров, Азия ТВ, Бишкек.